Картошка кууру боюнча мыкты рецепт Ди Cook Ди тамакча сайт ашканасында. Бүгүн мен сиздер менен даамдуу алтын түстөгү куурулган картошканы кантип даярдоону бөлүшөм. Үйдө тез жана оңой куурунун сырларын көрсөтөм. Андыктан мен менен чогулуңуздар жана видеону акырына чейин көрүңүздөр. Алгач биз картошканы жана пиязды арчып, жууп, тазалап, мына видеодо көрсөтүлгөндөй кылып туурап, кесип даярдап алабыз. Андан соң кызып турган майга алгач пиязды кууруп алабыз. Кызып турган майда пиязды 2 минут кууруп алабыз. Бүгүнкү алтын түстөгү куурулган картошканын даамын жана көркүн ачуучу бизде болгар калемпири болот. Болгар калемпирин дагы кошобуз. Андан соң картошканы салып, жакшылап кууруп алабыз. Биздин картошкабыз куурулуп даяр болгончо биз тоңдурулган болгар калемпирин алып, аны да жууп даярдайбыз. Болгар калемпирин кошкон соң тамагыбызды 30 мүнөткө үстүн жаап, дымдап коебуз. Анан мына ушундай сонун биздин эң даамдуу картошкабыз даяр болот. Албетте ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр жана мага катталганды унутпаңыздар. Күн сайын жеңил жана оңой үй шартында даярдалуучу тамактар менен, рецепттер менен бөлүшүп турам.